Билесизби, дүйнө жүзү боюнча бүт баары футбол боюнча сүйлөшпөйт экен. Немиске барып футбол жөнүндө айтсаң, ал дагы айтып кете берет. Түрккө барып айтсаң, ал дагы айтып кете берет. Казакка барып айтсаң, ал дагы айтып кете берет. Те Африканын арткы бурчуна барып айтсаң дагы, алар футбол боюнча сүйлөп кете берет. Ал эми Кыргызстанда азыркы учурда дин боюнча сүйлөсөң, бүт баары сүйлөйт. Менин оюм боюнча тигиндей болсо керек. Менин диний сабатым жок, мен алым эмесмин, бирок ал мындай болсо керек. Урматтуу тууганым, шарият сиздин оюңузга муктаж эмес. Ошол оюңузду, акылыңызды, дегели турган турпатыңызды жараткан Аллах Таала өзү бизге шариятты түшүрүп койгон, өзү буйруп койгон. Аны жакшынакай кылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп кеткен. А пайгамбарыбыз жок десеңиз азыркы учурда анын сүннөтү калды, Куран калды. Аны бизге алымдар жакшынакай кылып түшүндүрүп атат. Болбойт деп атат. А бирок сиз чыгып алып, мен алым эмесмин, бирок мындай болсо керек деп атасыз. Уят эмеспи? Ошол алымдардын айтканын кыла берели, адашпайбыз. Дин, шарият, Куран менен тамашалашпаңыз. Аллах Таала мээримдүү, күнөөлөрдү кечирет деп айта бересиз. Бирок Аллах Тааланын каарын дагы унутпаңыз.